Бала күлкүсү жаңырган үйдүн бешигин тербеткен Гүлнур айымдын күнүмдүк жашоосу дайыма кызыктуу. 8 баланы тарбиялап, алардын алды жогорку окуу жайга окууга даярданып жатса, кичинекейлери 3 жашка чыгып калган эгиз кыздар. Баатыр эненин айтымында алардын түйшүгү көп болгону менен бакытка бөлөгөн багы чоң. Кээ энелер коркот экен кыйынчылыктан, а меники кыйынчылыкта Кудай сактасын болгон жок. Балдарым аман эсен төрөлдү, ден соолуктуу, өзүм болсо деген кыйынчылык деле жок. Эми күйөөм экөөбүз намызданып, балдарыбызды өстүрүп, бирөөнү садик окуусуна чуркап, тамак ашын таап, ошентип эле мына Кудайга шүгүр, жашаганыбыз 20 жыл болуптур күйөөм экөөбүздүкү. Гүлнура Абдыбекова Баатыр эне наамын алганга чейин эне даңкы медалы менен сыйланган. Анын пикиринде мамлекеттик наамдын өзүнө жараша талабы, жоопкерчилиги жана сыймыгы бар. Албетте балдардан бийик белек жок дейт. Ал эми бала себеп болгон сыймыктын орду өзгөчө. Күйөөм жакта 8 бир тууган, мен да кайненем дагы, апам дагы эне мать геройлор да. Анан мен дагы Кудай мен эле санап төрөгөн эмесмин, Алла Таала бергенине төрөдүм да. 8 бала болуп, мен дагы ошол эне менен кайненем жолдоп кеттим. Гүлнур айым дайыма жаш энелерге мол тажрыйбалары менен бөлүшөт. Биринчиден, баланы чоңойтуу жоопкерчилигинин маңызы терең. Ал балдардын ден соолугуна кам көрүүдө үй кожойкесин үйдө эле билимдүү кылып, эне деген даңкка жеткирет дейт. Мен жаш энелерге берген сиңдилериме эмеле кеңешим деген төрөш керек да. Биринчиден аял төрөгөндө ден соолугу чындалат. Коркпош керек, баланы бага албайм депчи. Багылат, ар бир бала багылат. Бир эле баланын ден соолугу, эненин ден соолугу, атанын ден соолугу чын болуш керек да. Бүгүнүңдү ойлосоң эгин эк, эртеңиңди ойлосоң бак тургуз, келечегиңе кам көрсөң бала тарбияла деп кеңеш берген айым бактылуу. Кичи мамлекеттин татыктуу өстүрүп жаткан энелердин эмгеги бийик, зоболосу дайыма улук. Айтынок Султанова, Тилек Асхатбеков, 5 канал.